Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкибиздери. Кезекте айтылуу агартуучу, белгилүү педагог Бектур Исаковдун 9 класстар үчүн арналган Манас сабагы. Манас жана тил деп башталат. Манастын тили жөнүндө эпостун өзү таамай, таасын айтып берет. Манастын тили арбын жомоктолгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз, арсыздарга токтобой, азамат эрге коңгон сөз. Манастын тили эрендерден калган сөз, энчи кылып алган сөз, как жүрөккө коңгон сөз, кайнап ичке толгон сөз, чешендерди черткен сөз, бечелдерди чеккен сөз, белес белден буроондоп, беш удургуп өткөн сөз. Манастын тили кызыл буроон кыр менен, кыйкырык чуу сүр менен, сүрдүкпөгөн тил менен, кардыкпаган үн менен, аркар баскан бел менен, булут ташкан жел менен катар арыш керген сөз. Баласын атасы энчи кылып берген сөз. Манастын тили уламадан уккан сөз, улам бирге жуккан сөз, карылардан калган сөз, каттай жаттап алган сөз. Манастын тили боюнча бул сабакта сөз берметтери таасын чагылдырылат. Көркөмсөз каражаттарынын түрлөрү жөнүндө сөз болгон эмес, анын ордуна куюлушкан жолборс жолго жата арбай, жолук баска жолугуп, жолум мындай ката арбай. Элестүү айтылган жерине кайрылсак, майланган буудай жүздөнүп, күүгүм томан көздөнүп. Бул сөздөрдү үйрөнүү, аларды колдонуп сүйлөө жагына багыт берилген. Анткени Манас куюлушкан, кабыл алууга тез жеткен, таасирге бөлөп толкунданткан канаттуу сөздөрдүн казынасы, кору. Ошол эле учурда балдарга тил үйрөткөн мектеп сыңары да болот. Манасты берилип уккан бала анын табыгый тилин дагы өздөштүрөт. Кыргыз тил илиминин көрүнүктүү өкүлү Мударис Кусейин Карасай уулунун Кабуснама деген сөздүгүнүн негизинде жүргүзүлгөн айрым сөздөргө кайрылалы. Кабуснамадан Манас сөздүгү. Аскерлердин алдын жапырып, жаз айылды жаткырып, көдүр маанай мылтыкты күркүрөтө аттырып. Жаз айыл фарсы тилинде төөгө артынып жүргөн замбирек. Күлдүр мамай мылтыктын бир түрү. Өзбек, уйгур тилдеринде мама калдырак, күндүн күркүрөгөнү, демек күндүн күркүрөгөнүндөй мылтык. Замбирек фарсы сөзү топ деген мааниде. Карыпчысын жамынып, калдай минчү ат экен. Биринчисин байланып, бектер минчү ат экен. Карапчы деген сөз фарсы тилине таандык. Баатырлар кийчи соот. Биринчи сабы асыл таштар менен кооздолгон кылыч. Бери болсо күрзүсү 500 батман салмагы. Күрзү фарсы сөзү чокмор, чоюн баш деп мүнөздөлөт. Кароолу. Кароолу дажал, огажал, асынып көрсак келте. Дажал, тажал. Акыр заманда каптай турган ит жер, бит жер эл. Алуу кенин коңурбай, керней сурнай тарттырып, керкке жүгүн арттырып. Керней мойну узун музыкалык аспап болсо, сурнай фарсы сөзү чоор. Ал эми керк насорок дегенди түшүндүрөт. Көк темирден туулга кимдер ыкшап кийбеген? Туулга байыркы түрк монгол сөзү, жоокерлердин баш кийими. Муруттарын карасаң, селебенин кабындай. Селебе араб сөзүнөн алынган кылыч. Асаба колдо калкылдап, өткөр кылыч зулпукор, чоролорду жаркылдап. Асаба туу байрак. Зулпукор араб сөзү Азирет аалынын кылычынын аты. Ал экимиздүү учу 3 ачамиш. Желмаян кыргыз фарсы сөзү катары эсептелет. Мая фарсча төө дегенди билдирет. Чабандес улак тартышты, мергендер жам батышты. Чабандес бул көкбөрүчү. Жамбы кытайча юань, уюткан күмүш. Бао асыл деген эки сөздүн бириктирилген түрү.
uyutulған күміш деген мааниде. Сопу садық чалғанда, таң дүмпүйіп қалғанда. Сопу садық араб сөзінен. Субхе таң, садық чынығы, демек таң қашқайып ату. Қырғыз тарса қиыла ел, қызылқан ағып болды сел. Тарса христиан дініндегі адам. Тал чоқуға таянса, чоқусында қары бар. Тал чоқу қырғыз менен қазақтың четіндегі талғар тоосунун етек жағы деп есептелет. Келінге кете кийгизде, керегин жұртқа білгізде, кете 5 мант чыптама дегенде білдірет. Аптұройын сындырып, келе жатат қыдырып. Аптұрой фарсы сөзінен жер беті. Оң чекеден күн шығып, сол чекеден ай шығып. Тоғол болып бұл өкі белгі беріп атыптыр. Тоғол екі планетаның маңдайлашқаны. Қырғыз есебі бойынша март айында үркөр менен айдың жаңысы маңдайлашат. Ошол кезде қысымчылық болып, малдуулар жүдөгөн. Ошол үчүн 5 тоғол өтпөй бел чечпейт деген нақыл айтылып қалған. Кырмызы көйнөк найзабел қыздан жүзді жыйнады. Келеңкер чачпак кең соору келинден жүзді жыйнады. Кырмызы қызыл, қып-қызыл деген. Ал эми найча түтүк чөнү билдирет. Окпасам эле кыйладан көсөр кайдан келди деп. Көсөр уйбаш, акылсыз деген маанини туюндурат. Күз бастан канча салалык, көбүнүрөөк кылып алалык. Кыркын кызып топтошуп, чатыраш ойноп калыңар. Чатыраш шахмат. Ак чүштө көйнөк. Чүштө бул ак полотной кездемени туюндурат. Кандагай шымдалганы, Кангошойдун колуна алып бере салганы. Кандагай кыргыз-монгол сөзү, баатырлар кийчү шым. Көк отого ташы бар. Канчалык кирди майданга, отого байыркы кыргыз-монгол сөзү. Акимдер баш кийимине кадаган асыл таш, кооз канат. Теке жоомарт ат минген, темирдей көпкөк тоң кийгени. Теке жоомарт, теке жана Йомат деген түркмөн элинин уруулары. Ошолор өстүргөн ат жогорудагыдай атка конгон. Калктын ээси кан десем, кашкан чыккан карсыңбы? Хар фарсы сөзү эшек дегенди билдирет. Аракка тойбос мас ыйлап, 12-де бала ыйлап. Арак араб сөзү, мас кылуучу суюктук. Мас фарсы сөзү, адамды келесе кылуу. Алдындагы буурумду абайы менен жабуулап, абайы бүргөнчүк, жамынчы жабуу. Башымды жүлөр паана жок, баркымды билер даана жок. Паана фарсы сөзү калканыч, сыйынат. Даана билгич. Байкаса манас беришти, саясы салкын тереге. Сая көлөккө калканч деп туюндурулат. Көк рапыс тоң кийген, көгала сындуу ат минген. Рапыс майда бүртүктөрү бар, калың кездеме. Кайгуулга чыгып жол жүрүп, желбегидей кыламын. Кайра баштан кол алып, келбегидей кыламын. Кайгуул, жортуул деген маанини туюндурат. Күлүмсүрөп сүйлөгөн, күлдүү журтту бийлеген. Күлдүү, бардык, бүткүл. Абу Замзем суусунан кепинине септирип. Абу Замзам Меке шаарындагы касиеттүү деп аталган суусу. Кыраан куштай кымпыйып, адептүү болгон баарыңар. Адеп араб тилинин сөзү. Сылык сыпаа деп түшүндүрүлөт. Ажайып гана көрсөм деп көк жалайтып салыптыр. Ажайып гана араб фарсы сөздөрү музей түрдүү нерселер коюлган үй. Биягы асый нар буудан аза күтүп алыптыр. Нар буудан нар төөдөй күлүк ат деп түшүндүрүлөт. Азыркы көргөн журтумдан азада болгон жан экен. Азада таза, сыпа, бекзат. Шердин шери гүлчөрө айыктырып алайын.
Шер фарсы сөзі арыстан. Азар түмін қол менен қошунға келген ақыры. Азар түмін миң деген маниде. Аленгир жаза асынған. Аленгир қырғыз-моңгол сөзі бүлік салуучу жаза саадақ манисінде. Ағача келін сұлу қыз. Ағача қырғыз, уйғур қазақтарда байбиче манисінде қолданылады. Абан кошой алышке айран азыр қалғаны. Кошой моңгол тілінде екесе батыр, айран азыр фарс араб сөздері аң-таң қалуы. Ешіктегі ақтаяқ есеттердің бөкөсі ешік ашып ийіптір. Ақтаяқ ешік қайтаруучу жасы ол. Бөкө ескі қырғыз сөзі балбан дегенде түшіндіреді. Аргим дуулайт екен го, аким болған чағында. Хаким араб сөзі улук төрө ел бийлөөчү деп түшүндүрүлөт. Анча-мынча аксым сөз оозунан чыгып кетти дейт. Аксым орой, одоно, кекер. Айылыңа кетсең акбалта, аңгеме дүкөн кура жүр. Аңгеме дүкөн маек куруу, сукбатташуу. Арбак конуп башыңа, аны алдата алам сүйгөнү. Арбак араб сөзүнөн, рух деген сөзүнүн көптүк түрү жан. Кудай уруп салганы аяным менден шекинде. Кудай фарсы сөзү жараткан теңир Алла. Аян араб сөзү белги берген сыр жышан. Рамандын ырчы уул, өзү аяр сынчы уул, аяр амалдуу шылуун кыяр деп түшүндүрүлөт. Кош бадана торгой көз. Бетене фарсы сөзү. Денеге бап, денеге жарашыктуу деп туюндурулат. Салпылдаган бадирек. Бадирек фарсы сөзү оңбогон, теги жаман деген маанине туюндурат. Алыска минсе чарчабас, кара байыр казанат. Кара байыр асыл тукум аттын түрү. Бакан ооз чыгып ишиме, бузуп кетти мүлкүмдү. Бакан ооз тыңчы деген түшүнүк. Барбана болду башына, кыйкырса жакып кыңк этпейт. Барбана фарсы сөзү чырак көпөлөгү. Маңдайда баргек чырагым, балбылдап күйгөн чырагым. Баргек аялдар маңдайына тагуучу желбирөөч. Башалуу каңгай бул журттун баштагы өзүм болом деп. Каңгай Моңгол республикасындагы жайпак тоо. Баяналуу күн тууса. Баяналуу оор кайгылуу, түйшүктүү деген түшүнүк. Кылтылдаган жоргаттан 30 бедөө мингизип. Бедөө көчмөн арабтардын күлүк аты. Бей сарамжал балдардын бекерге шору кайнады. Бей сарамжал шалаакы, бейгам капарсыз деген түшүнүк. Касиеттүү сырбараң милтесине от койду. Сырбараң фарсы сөзү чоң бараң мылтык. Бараң фаран деп фарслар европалыктарды атаган. Кийин француздарды бараң дешкен. Демек, француздар чыгарган бараң мылтык. Өлүп кетер уу жалап, бичигин төшкө коюшуп. Бичик байыркы түрк-моңгол сөзү, жазуу китеп дегенде түшүндүрөт. Кол башындай алтын бут коюнунан алып сыйынды. Бут фарсы сөзү табына турган сүрөт же тулку. Буткана, ибадаткана, табына турган үй. Бут жасалма кудай. Алардан калган баланы дене кул кылып алганы. Дене кул кулак кести кул, кыңк этпес кул маңкурт деп түшүнөт. Көп ойлоп болор домокту ак олпоктун жакага тигип койгон ал окту. Домок калайман журук бүлгүн. Ак олпок ичине кебес салып шырылган ок өткүс кийим. Сүмбө менен сүмбөлөп. Сүмбө фарсы сөзү, мылтыктын сайын тазалагыч буюм. Жаяны кесип жеп жүрдүм,
Жанымда болса алмам бет, жаһанға татайым деп жүрдім. Жаһан араб сөзі, ағылам бүткіл дүйнө деген түшінік. Мұршаптарым тұрбастан абыке қолды сойғын дейді. Жезит чалдың тұқымын бір жолы үзіп қойғын дейді. Миршап фарсы сөзі, түн қарауычысы. Жезит Кербаланың чөлінде Азирет Алының оğlu имам Хусайинде. Анын бүлөсін жолдоштарын суусатып өлтірген адамдың аты. Жекен дос жерден алдырып, баян дос мамық салдырып, жекен дос отырған же басқан жерге төшөлүүчү тоқыма палас. Баян дос жатқан жерге төшөлүүчү мамық. Жүгін açıp қараса, жубар бермет қошо бар. Жубар арабча, асыл таштың бір түрі. Бермет фарсы сөзі, дүр, мончоқ, асыл таш деп баяндалады. Қалбаны түнді салбайын, қанға завын болбойын. Завын шерик ортоқ, қалба бүлік чатақ дегендерді түшіндіреді. Алы тақа ген өтік, басқан екен гүлчоро. Алы, налы араб сөзі өтіктің тақасына қағылуычы темір. Топу қаяр заңгесі тоқтолбостан тұрыптыр. Заңге негір, қап-қара түстегі пенде. Күлді жұртты бейлеген зардал келді бұл тойға. Зардал фарсы сөзі балбан алт дегенде тойындырады. Мен өлгенде зыйнатқа 60 күні тұрам деп. Зыйнат араб сөзі өлік арналған урмат сый. Сом тұяғы чарадай, сом чулу деп түшіндіріледі. Қалемпір менен суыланған, тартса адам уыланған насыбайды тартышып, қалемпір грек сөзі қызыл мұрч. Қаада біліп көрбөгөн қаралықтың белгісі. Қаада араб сөзі салт жолусын дегенде түшіндіреді. Қараңғыдан көз тапқан, қапілеттен сөз тапқан. Қапыя тымызын сырду жашыруын деген түшінікті білдіреді. Кенезегінге кетіп, келтірбе деп қойбоғын. Кенезек малай қыз күң деген түшінік. Кезіккен жерін кент қылған, қарамашқан мерт қылған. Кент фарсы сөзі, абат жай, ел жиналған жер. Кештелі сайма кең чалбар, кеңеші байтар жаш балдар. Кеште сайма деген түшінік. Қойчағыр үні жаңырып, қойчағыр үні қату шыққан мылтық. Ақылға чыған көй батыр, көй тайманбаған қорқпоғын чыған. Көкө теңір қолды деп, көкө теңір асмандағы құдай жаратқан теңір. Еренім чубақ жан досым, ерен батыр. Жал құйрығы түпөктөй, тұмшығына қарасаң, суысарға қойған күбөктөй, түпөк найзанын уш жағындағы топқыл, күбөк суысарға салынуычы қапқан. Тегірменнің күпчөкі текші қойған парадай. Күпчөк арабанын дөңгөлөгүнүн тегірмендин барасынын чабақтары бекітіле тұрған тұлтық. Үркөнч деген су екен, үсті көбік бу екен, үркөнч аму дария. Қолдығыны 40 чілтен қолтығынан алыптыр. 40 чілтен көзгө көрінбөгөн, дайыма адамдарға қысылған жерде дем жардам кылуучу күштөр. Лағыл алтын жығасы оң чекеде қырданып, лағыл, лал араб сөздері асыл таш дегенді білдірсе, жыға баш киімге тағылуучу қанат же асыл таш. Батырлардың барысы маарекеге барышты. Маареке даңазалу майрам, той жиын. Мыйзамдың гүлі учқанча, мыйзам күзінде уча тұрған күміш түсті тостық, екінші мааниси айдын аты, ал 22 сентябрдан 21 октябрға чейін қаралықты чиналады. Көкөтөйдің мырзасы көк жорғының үстінен учуп кете жаздады.
мырза сыпа сылық деп түшіндірілсе, амир төрі, заде бала, демек төрөнің баласы деген маниде. Ақ найза қолды қойып, наакері бұтта чой қойып, наакер қайқы тұмшық өтік. Көкірекке ес келді, айтуға нақыл сөз келді. Нақыл айтылмыш, уламыш, санат, жомоқ, нұсқа, үлгілі сөз деген түшінік. Напат болды қанша жан, аз құтылды шондон. Навыт өлі житу жоқ болу деген түшінік. Нөмет ерге ертиер, өнеріңді қылып өт. Нөмет, мөнет, учур, кезек деген сөз. Бар ағытып, обырын, обыр алқ суқ дегенді білдіреді. Орышон гүлік буырылат. Орышон фарсының рошуан деген сөзінен жарық, жарқырақ, чыған, белгілі деген маниде. Сарайды санжап қылдырып, санжап қоздық сайма чачы. Екінші манisi тартип ирет, қастарлы жана қынапты. Торғын тұлпар пұл менен, торғын жібек кездеме, бышық жібек дегенді түшіндіреді. Үртігін торғы қаптаған, үртік деген жылу уланған ат жабду. Қиғақтың тығы қарсы етіп, беліне сынып қалыптыр. Тығы найзаның қылда учу. Шоурук кирди сарайға, шоураты кетті далайға. Шоурат деген даңқ даңаза. Анын лақабаты қарақан. Лақап нұсқа сөз, екінші маанisi елге жайылып кеткен жасалма ат же өзі қойып алған ат дегенді білдіреді. Манас эпосындағы айрым сөздерге түшінік. Сағынбай менен Саяқбайдың манасы бойынша алынды. Ағала жамғыр, шывырға қар аралаш жаған қар. Азу сөйкөп. Қарыбас сөйгі бұшық. Қарыбай тұрған асыл тұқым жылқы. Айчық жарымай сүретіндегі белге тууда болады. Бағылан бұшып жетілген қозы, сүт емген қозы. Бажы алық салық дегенді түшіндіреді. Батман 6 пұттан 12 пұтқа чейінкі өлчөмдегі уырдық чені. Бор қайнату, көпкі қайнатып, ezilте бышыру. Бүрсі, кенгуру. Даңқан, аттың тұяғынан ырғыған топо таш. Жан қазан, алыс жолға шыққанда ала жүруші қазан. Жебілге, ат жабуының чачысы. Жолым, үй аскерлер өзіменен ала жүруші чечіп тігуге оңой болған боз үй. Қайғуыл, жер қайтару чалғын. Келеңкөр, баалу кездеме асыл таштардан алтын күміштен қоздылып жасалған чачпақ. Қоқ, төөнің шерісінен жасалған баш киім. Тұтқындарды қиынаш үшін кигізішкен. Чывық қырқу, ант уаданы бекіту. Эбедей, ичи боору ezilүү, өтө кубануу сүйүнүү. Эрешен, өспүрүм, каркыт, төөнүн же жылкынын терисинен кооздулуп жасалган көкөр. Мамыр, бейкут, тынч. Машайык, олуя, баарын билген көз ачык. Ооз жарма, 1 жаштагы тай. Өкчөлүү өтүк, такалуу өтүк. Сарпоштоо, адамдын колу бутун байлап атка таңып алуу. Сурайыл, сындуу, келишимдүү деген мааниде. Түшкүн, өрмө камчынын учундагы түйүн. Шап, канжар, бычак. Зоолу, адамды жазалаганда моюнга салынуучу кишен сыяктуу темир чынжыр. Күн жүрүш. Күн жүрүш жак, түштүк жак. Токо наалат, жеме, уятка калуу, күнөөлүү болуу. Алешем, чала, толуп жетилелек, орточо. Жекесан, төөнүн мойнуна тагылуучу коңгуроонун түрү. Жетиген жак, түндүк тарап. Гүл азык,
Семиз жылкынын бышырылган кара кесек этин майда туурап кургатып туруп ушалап же жаргылчакка тартып сопуга жанчып туруп жасай турган даамдуу, үнөмдүү, көпкө сактала турган тамактын түрү. Көпчүк төө терисинен жасалуучу суюктук куюла турган чоң идиш. Манас дүйнөсүнө саякат. Баарын айттым дегенде деле айтылбай калган нерселердин калаары бышык. Манас ошон үчүн океан. Ал ыр океаны гана эмес, чалкыган турмушту, ондогон кылымдардын мүнөздүү учурларын, нечендеген адамдардын муунун, өмүр асылдыгын, талантын, акылмандыгын өзүнө сиңирип алгандыгы менен дагы океан. Болгондо дагы кызыл бороон менен тоодой толкундарды жаратып, Айвазовскийдин 9 вал деген сүрөтүн элестетип алганда, төгүлүп чачылып, сапырылып, буркандаган акыл эс менен толук ийгерип алууга, баарын бириктирип кармоого мүмкүн болбогон улуу сөз ааламы. Ошентсе дагы жатып өлгөн чатып өл деген кеп бар эмеспи? Колдон келишинче, мүмкүнчүлүктү болушунча Манас дүйнөсүнө баш багып, андан жеке инсандык шамды жандырууга аракет кылынды. 8 класста манасчылар жөнүндө сөз кылынгандыгы жез таңдайлардын ырынан кийин жигиттердин көзүндө пайда болгон отту эстейли. Ким Манастан от тутандырып, бүт акыл эсин нурдантып албаса, ал ата-бабанын миңдеген жылдар бою кашыктап жыйнаган асыл казынасынан куржалак кылат. Бул руханий ырыскыдан, рухий азыктан, рухий кешиктен оозанбай калуу дегендик да. Өз сезимибизде Манастын ойгонушу, чычайган улуттун жанданышы эмес, бул адам жанынын арууланышы. 1000 жылдык руханий дүйнө менен жеке инсандын жанынын тогушуусу. Бул нурдануу, жарыктануу, жандын арууланышы. Бул боюндагы кулчулук сезимди, маңкурттукту, маңбаштуулукту десе да болот, сыгып чыгаруу, кут сактап, улут безерликтен арылуу, өз канында түпкү тегиңдин намысчыл, билгир, эр жүрөк, досчул, шамалдай сызган эркин, бир сөздүү, ишкер, акыйкатчыл, нарктуу калыс, ыйман ызаттуу жуумарт, ак көңүл касиеттеринин агып жүрүшүн сезүү жана ага сыймыктануу. Баарынан улуу жер, ал куттун, от өчпөгөн коломтонун, жеңүүгө жана жеңилүүгө жык толгон адам өмүрүнүн бешиги. Ошондуктан жерди эне дейбиз. Анда аңгеме дүкөнүбүз жерден башталсын. Жердин сыпаты. Манас үчүлтигинде жердин көркү уккан жана окуган адамды таң калтырбай койбойт. Ала тоо, каркыра, Алмамбеттин туулган жерин көргөндөгүсү, талас менен коштошуу, гүл токой ата, таластын көрүнүшү, үркөнч, таңдын атышы ар бир чежире топтомдорунда баяндалды. Алар жиптин тизиминдеги бирине бири окшошпогон шуру мисалданат. Ала тоо кызгалдагы кылкылдаган, кымыздык менен ышкыны тегиз бышып былкылдаган жер. Каркыра суур казган ийин жок. Мүдүрүлөр аңгек, суу жеген кемер жок. Сайынан миңдеген булак коюлган аймак. Кыскасы, кереметтүү жер Манас эпосунда чебер сүрөттөлөт. Болбосо жер сыпатын баяндоо башка учурлар менен ширеше келет. Ал эпос боюнча жыш жайгашкан. Анда куландын туягы, куштун канаты күйгөн чөлдөрдөн бери сүрөттөлөт. Бирок жер көркү максатсыз сыпатталбайт. Мисалы, таластын көркү адырдан аркары куюлганда, адырдын чөбүн суюлтуп, будурдан бугу куюлганда, будурдун чөбүнүн суюлуп калышы каныкейдин ыйлап, туулган жерди айласыз таштап баратканда айтылат. Кайрылып жерди караса, кара боо резилип, карай берсе көз тойбой, кара көзү тешилип туруп айтат. Бул китептин каныкейдин талас менен коштошуусу бөлүгүндө 4-чү тема болуп баяндалбадыбы? Анда кайрылып сени көрөмбү деген санаа, жетимиңди жетилтип, эр оолу менен тең кылам деп берген анты да бар. Ал эми Семетей жерди, таласты эңсеп келип көрөт. Ала тоого жакып, кыр күйлүү кыргыз менен
жер ооду болуп барганда тушугат. Каркыра көкөтөйдүн ашын берүү үчүн тандалат. Гүл Токой ата жана Гүлчүк качкын каныкейлерге байланыштуу сүрөттөлөт. Үркөнч Гүл Чоронун эрдигин сынагансып, төр көштөнүп көрүнүп, жайнай түшүп төгүлүп, жекендин башы желпилдеп, камыштын башы калкылдап, үстү көбүк бир болуп, капчыгай менен бир болуп, агыны катуу шарагып, үстүнөн үйөр карагып, орто жерин карасаң, билектей кара канагып, тегирмендей кара таш тегеренип калдырттап, үстүндөгү көбүгү от жаккандай жалбырттап, көкөк болуп көөлөнүп, күңгүрөнүп сүйлөнүп. Бул эмне деген чеберчилик? Айкүл сүрөткерлик. Балким ушул көрүнүштү берүү музыканын да, живопистин да колунан келбес. Үркөнч сөзгө илинбей ооналактайт, кубулат. Жарылып тийген жерине жар туруштук бере албай, бурулуп тийген жерине муз туруштук бере албай, толгунуп тийген жерине топ туруштук бере албай. Анан үркөнчтү кандай пенде жанын оозуна тиштеп кеч алат. Балким Семетей менен анын чоролорунун эрдигин сынаш үчүн Айчүрөк дарыяны сыйкырлап салды бекен. Же курган чоро дарыянын ташыган учуруна туш болдубу? Муну кечиш үчүн көзү жок эр болуу керек го. А дегенде Гүл Чоро бир аз акылы кетип, алдырай түшөт дагы, кайра намысы козголот. Анын үстүнө тиги бетте кыздар карап отурбайбы? Алар коркок экен дебейби? Кечүү издебей, жардын башын уратып сууга кирет. Ал эми таңдын атышынын сүрөттөлүшү тил жеткисип элес тартылып, кадиреси үн угулат. Угуп көрсөң, таң агарып атканда, тараза жылдыз батканда, адырдан жели зыркырап, алыстан кулун чуркурап, асмандагы жылдыздар кезек менен дыркырап, камыштын башы куудурап, ойку-сойку шуудурап, торгой чымчык чырылдап, теректин башы дырылдап, бешикте балдар тыбырап, жөп-жөнөкөй сүрөттөлүш ошол эле учурда бул сөздөн бүткөн керемет. Булактай салкын, адырдын жели зыркырап бетиңе тийгенде чыйрыгасың, алыстан кулундун кишенеген угулат, тегерегиңдеги камыш куудурап, теректин башы дырылдайт, бешикте балдар тыбырайт. Так ушул дүйнө ойгонуп жаткан кезде Айчүрөк Семетей жөнүндө түш көрөт. Барпакын айткандай, былк этпес дүйнө чың кеме, баарыбызга жерене болсо да, Манас эпосунда жер каармандар менен кошо тозот. Каныкей айткандай, өйдө чыксаң өбөк, мүдүрүлсөң жөлөк. Жер жердигин жоготуп, кусалыкка, сагынычка айланып кеткендей. Кайра элдин эрдигин сынаган сынчыл, түш көргөн Айчүрөктү терметкен бешик, азып тозгондорго жардам берүүчү Гүл Токой атада бир дарактын боорунан сүт диркиреп агат. Бечаралар тоюнсун деп жаратылыш ийип берип жатпайбы? Ошол эле учурда жер эң башкы байлык мекен. Бир тарыхый нускада гундардын модесинен күчү жагынан болуп толуп турган көчмөн дунхулар күлүгатты суратып киши жиберет, моде берет. Андан дунхулардагы бир сулуу бийкешти сурашат. Моде аны да берет. Айтканы улам аткарылып, дардая түшкөн дунхулар модеден анан жер сурайт. Куйкасы курушуп, кыжыры келген моде. Жер бул мамлекеттин негизи, кантип аны берүүгө болот деп ачууланат дагы, жерди бериш керек деген төрөлөрүнүн башын шылый чабат. Анан доолбас кагылат. Маде жоортулга чыгып, дункуларды басып алган. Манастагы көпчүлүк согуштар жер талашуу чатагынан келип чыгат. Алооке Алатоону басып алып, кыргыздарды жер ооду кылып жиберген. Алтайдагы жаңжалдардагы калмактардын отмай доолаганынан тутанган. Анан Манас ата конуштан душмандык кубалап чыгуу үчүн Алоокеге каршы аттанат. Жана башка ушундай сүрөттөөлөр. Ошол эле учурда жер да адам кайгысын сезүү касиетине ээ. Элдин башына оор жоготу түшкөндө карагай ыйлап талыйлайт. Ал эми Манас айтып болгондо жер да чыдай албай 7 күнгө чейин чайып алат. Тоодон ташкылап, Токой чер түбүнөн омкорлат. Кыскасы, жер сыпаты
айтып түгөнгүс санат. Оркун дарыянын сыпаты мындайча мүнөздөлөт. Башынан мөңгү бузулуп, аз болгондо артуштан 60 дайра кошулуп, кап-кара болуп ыраңы канжыттанып жошулуп, карагайы талагып, кайың менен салагып, караргандын баары агып, жээгинде жекен желпилдеп, камыштын баары калкылдап, аттай кара балыктар ар жеринен карасаң атылып түшүп жаркырап. Сагынбайдын 4-чү Манас китебинин 151 бети. Бээжин тарап, ар жагына караса адам жүрөр жери жок. Ач кайкалаң бели жок, кашыктай болгон кары жок, калактай болгон жары жок, томуктай болгон тоосу жок, токун батаар коосу жок. Көз учунда мунарык, көз жетпеген тунарык. Ээн тала эрмечөл, таскара учса шашкандай, таңдайы күйүп качкандай, тазадан барса шашкандай, маңдайы күйүп качкандай, куркулдай барса шашкандай, куйругу күйүп качкандай, кулундар жүрсө шашкандай, туягы күйүп качкандай. Сагынбайдын 4-чү Манас китебинин 154-чү, 155-чи беттери. Баатырлар менен айымдардын сыпатталышы. Манастын турпаты Каныкей, Алмамбет, Жолой, Кошой, Ирагыш, Коңурбай, Сыргак, Чубак, Акаяр, Бакай, Семетей, Айчүрөк, элдердин сыны Күлчөро, Чачыкей, Ороңгу, Чачкей айткан кыздын сыны. Мына каармандардын турпаты ушул бөлүмдөрдө баяндалат. Манастын турпатына тиешелүү сандарды чежире топтомунан карап алсак, 8 деген сандын тушуна баланын сыны турпаты деп андан ары уланып баяндалат. Манастын көрүнүшү деген бөлүмдө дагы кездеше турган баатырлар менен айымдардын сыпатын унутпоо керек. Ар бир адамда ички тараза бар. Сергектик, баам, өлчө, туйгу дайыма күзөттө турат. Акыл эмгеги менен алектенмейинче инсан болуп калыптанбайбыз. Ансыз алысты көрбөгөн, көп нерсеге көзү жетпеген ээрчиме жан болуп калмакпыз. Калыстыкка айтып көрсөк, уга берсең, анан кайтарын берерде дудуктанып же милтиреп ой жүгүртүүнүн өзү дагы эч ким бузалгыс, эч ким өзгөртө алгыс тыянакка келүү, ар бир тапкан табылганын жыйынтыгы. Манасты окуудагы эң башкы үзүр жыйынтык болууга тийиш. Эпосты мектепте кең кесири окутуу ишинин максаты дагы ушул экендигин баамдап турган чыгарсыздар. Ошентип үзүрлүү эмгектенүү мээнеткечтикти жана чыдамкайлыкты талап кылат. Манас боюнча Манас менен Жолойду, Айчүрөк менен Чачкейди, Алмамбет менен Коңурбайды, Сыргак менен Чубакты, Каныкей менен Ороңгуну салыштырып, ой туюмду байытууга болот. Ороңгу келет ороңдоп, Ороңгунун чачында 30-40 чычкан сороңдоп, ушундай сүрөттүү аркылуу эпос эмнени айткысы келген. Элестетсеңиз, Ороңгу мына сенин жаныңда турат дейли. Кандай таасирди сезебиз? Кыязы боюна карабагандыктан Ороңгу ушундай абалга келгендир да. Же ал душман болгон үчүн ушундай турпатта сүрөттөлдү бекен. Анда Ороңгунун чачынын арасын чыйпылдап чуркаган чычканга толтуруунун кимге кереги бар эле? Жолойдун кашы өрттөнгөн токойдой, эрди чокойдой, көзүнүн шоросу чокчо табакка толгондой. Ошол эле учурда Кошойду ай кулагы калкандай, алгар көзү чолпондой дейт. Эпос Жолойду келекелеп жаткан жокпу? Жолойду деле алагар көздү чолпондой деп айтса жарашып калат беле. Кошой кыргыз баатыры болгон үчүн эрди чокойдой болбой жатабы? Же кандай? Башка максат барбы? Чыгарманы окуп жатып, ар бир каармандын өзгөчө сыпаттарын жолуктурабыз. Кээ бир окумуштуулар Манасты мифтик каарман, адамдарды колдогон кудай, бирок кыргыз элинин башынан өткөн окуялардын эпоска үзгүлтүксүз кирип турушу аны адам түспөлүнө алып келген дешет.
Манастан башка бир катар каармандардагы адабият илиминде ушундайча божомол кылынат. Дагы бир ой келет. Мифтин кадыры ушунчалык күчтүүбү? Ал неликтен 1000 жылдап даңазаланып калды экен? Кудай түспүрүндөгү каарман дөша элди эмнеси менен өзгөчө кызыктырды экен? Же эпостун океан самал чалкышына калктын ыр жандуулугу таасир эткендир, же Манас кадырesi эле адамдыр. Ал эстен кеткис эмгеги менен элдин эсинде калууга кириптир болгондур. Манастын кылган ишинде ишке керектөө жаралып, дастан табыгый зарылдыктан улам түзүлгөндүр. Балким миф жаралышы жагынан улуу болсо дагы, кызмат кылуу жагынан кичүүдүр. Бир карасаң миф көркөм каражатсыңар эле да. Баатырдын баатырдыгын көркүнө чыгарып турган фольклордук боек да же кандай. Чүй деген эле жерден Манас менен Жолойдун салгылашуусун карап көрөлү. Душман кыргыздын жерин тартып алып, элин кырып жоюп, тентитип жиберип, бардык байлыгын тоноп алып, ошого жыргап куунап жашагысы келет. Ошон үчүн согуш ачат. Ал эми душман жер майыштырган кол менен кылычтары каңгырап, найзалары кылкылдап каптаганда, Керт башынын кызыкчылыгын ойлогон дүнүйө корлор Жакыпка коркконунан дирилдеп, сакал чачы бириндеп, дароо тартуу таралга берип, башын ийип басынууга далбасташат. Манас атанын саңгара мал менен 9 кызды тартуулап, багынып берүү жөнүндө оюн укканда, безге сайган эмедей секирип кетет. Дароо Кокуй ата, не дейсиң? Жоого намыс бергенче найзалашып топпузам. Ажалым жетсе оккучам дейт. Анан элдин намысын коргоп, кара башын сайып, душман менен кармашат. Так ушул эл үчүн алтын башын сайып кармашуу чыныгы эрдик баатырдык. Бул көр тирликтин сазына батпай, жалаң керт башты, байлыкты сактоодон өйдө көтөрүлгөн улуулук. Манастын манастыгы так ушул журттун намысы үчүн көктүк менен кыл чайнап кармашып, элдин эркиндиги үчүн керт башын садага чабуу жана кулалы жыйып куш кылуу, Куранды жыйып журт кылууда болуп жүрбөсүн. Балким эпостун өзөгүндөгү калайык калк үчүн эрдик көрсөтүү жана эрдик көрсөтүүчү эрлерди жыйноого дейм. Башка окуялардын баары ошонун тегерегине топтошкондурго сыпаты. Ушул жерден мындай бир ойду чубап айтууга болот. Кыргыз элинин басып өткөн жолунда Манастан дагы күчтүү алып баатырлар жашап өткөн болуш керек. Бирок ошолордун ичинен Манас өз кызыкчылыгынан элдин кызыкчылыгын жогору коюп, эрлерди акылмандык менен жыйнап, душман менен кармашкандыгы, жанын аябай салгылашкандыгы, калкка жаккандагы анын өлбөс өчпөс турпатын, кылган эрдигин укум-тукумга айтып берүүгө милдеттүү болгон. Бул калайыктын жок болбой сакталып калыш үчүн колунан түшүрбөгөн, улам кийинки муунга берип турган улуу акылмандык, улуу эрдик жана улуу курал эле. Бул кылычтан курч, чептен бекем, жебеден очкул, отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн жарак болуучу. Ушул жарагы колунда турганда кыргыз элинин үзүлгөнү уланган, чачылганы жыйналган, бузулганы оңдолгон. Ошентип Манас табыгый зарылчылыктан жаралган. Манас бул Манаска эл тарабынан тургузулган эстелик. Ошондой эле Манас дүйнөнүн 7 кереметинин ар биринен кем калбайт, алардан ашса ашып түшчү сейрек көрүнүш. Дүйнөнүн 7 кереметин билесиз да, алар Египет пирамидалары, Галикарнас мавзолейи, Радос Алпы, Александрия маягы, Эфестеги Диана ибадатканасы, Олимпиададагы Зевс айкели жана Семирамиданын Асма багы. Бул тууралуу Машейканын Ааламдын 7 жана 37 керемети деген китеби кыргызча таржымалданганы бар. 1991 жылы жарыяланган. Демек аларды Манас менен салыштырыш үчүн окуп чыгуу зарылчылыгы жаралат. Демек Манас эпосунун көрөнгөсү Манастын эрдиги экен да. Дал ушундай. Ага кошумча кайсы элден экендигине карабастан, бир башы минге татыган баатырларды жыйнап, аларга тон жакшысын кийгизип, ат күлүгүн мингизип, сары кыйма жал жегизген, ичерине кымыз,
жеріне мал берген, үйлөндірген, тарынсаң таласқа бар деген кеп дағы ошондан қалыптыр. Орозбек Айтымбетовтың пикиринде азыр Манас эпосунун ар бир сабын талдап окуп отурсак, анын башаты согуштук, демократия катуу өкүм сүргөн же байыркы уруучулук замандарында жатканын көрөбүз. Не дегенде, Манаста эң биринчи иретте жоокерчилик жана эрдик таңазаланат. Эпоста ар бир жоокердин жеке сыпаты, анын баатырдыгынан тартып, 100 миңдеген жоокерлер катышкан, кырчылдашкан салгылашууларга чейин не бир ченде жок ынтызаарлык берилгендик менен сүрөттөлөт жана чексиз эрдиктен жаралган жеңишке өтө чоң орун берилет. Согуштук демократиянын кырдаалында жоокер, эрдик, биримдик душмандар менен болгон согушта жеңишти камсыз кылат. Бул негиздерде Манас эпосу далилдеп отурат. Жоокер, эрдик, биримдик жеңиш. Туура, Манаста так ошол жоокер, эрдик, биримдик жана согуштук демократия даңазаланат. Манас бүтүндөй турпаты менен ата мекенди сүйүүгө, кадырлоого, аны душмандардан коргоого чакырган улуу чыгарма теңдешсиз. Патриоттук улуу ыр. Ал ичендеген кылымдар бою кара кыргыз тукумун ата журтту сүйүүгө, кадырлоого, аны чет элдик баскынчылардан коргоого тарбиялап келди. Согуштук демократия деген эмне? Согуштук демократия бул термин биринчи жолу америкалык тарыхчы жана этнограф Морган деген окумуштуу тарабынан кийрилген. Ал алгачкы коомдук баскычтагы демократия менен жамааттык белгилерди сактаган аскер кол башчысынын бийлигин туюндурат. Манастагы мазмун согуштук демократияга төп келет. Эми согуштук демократиянын тегерегиндеги кепти Илимпоз Мамыровдун баяндоосунан алып көрсөк. Чындыгында алгачкы урук жана уруулар адегенде дыйканчылык менен мал чарбачылыгын бирдей күтүп жашоого аракеттенишкен. Желчү өсүмдүктү, жер жемишти, данды жыйнашып, аларды кайра эгүү, үй жандыктарын үйрөтүү жаратылыштын шартына, чөйрөсүнө жараша жүргөн. Өрөөндөрдүн мал чарбачылыгына өтө ыңгайлуу келиши. Бара-бара коро малды күтүп, аны сактоо, жайыт үчүн кармашуу күчөгөн. Акыры бул урук же уруу болуп элди тынымсыз көчүп жүрүүгө, ошого ылайыктуу атчан кол, аскер күтүүгө аргасыз кылган. Жашоонун мындай түрү отурукташкан башка урууларга согуштук чагынан салыштырганда артыкчылыгы бардыгын ырастаган. Ошентип талап тоноочулук согуш отурукташкан коңшу уруулардын жерден өндүргөн оокаттарын, көчмөндөрдүн малын тартып алып, оңой жол менен байууга мүмкүндүк берген. Коңшу уруулардын дайыма болуучу бул өңдүү согуштук кагылышуулары ар убакта адамдарды салгылашууга даяр турууга мажбурлаган. Жашоо тиричиликтин мына ушундай экономикалык жаңы шарттары уруучулук түзүлүштүн акыркы доору согуштук демократия учуруна алып келген. Ар бир эркек коомдун тең укуктуу мүчөсү жана бир эле мезгилде анын жоокер аскери болуп таанылган. Дайыма болуп турган майда ири согуштарда бир уруу экинчисин талкалап жеңишке жетишкен. Кайгылуу апааттарга дагы дуушарланган. Ушундай кырдаалдардагы катаал салгылашууларда өтө кайраттуу, тартынбаган баатырлар чыгып, алар дайыма аздектелген. Каныкей эпостагы кадимки баатыр аялдын бири. Кыз кезинде эркекче кийинип, эрдемсинген чубактын баскынчылыгына Каныкей баатырларча салгылашып жооп берген. Баатырдык иш жасаарда Каныкей дайыма эркекче кийинет. Байыркы мезгилдерде сарматтардын аялдары мергенчилик, согуштук адатты сактап, эркекче кийинген. Душманын өлтүрмөйүн кыздары күйөөгө тийбеген. Скифтердин аялдары эркектер менен бирге согушка катышып, алардан калышпай эрдик жасашкан. Каарман аялдар скифтерди башкарган. Айтылгандардын айрымдары Каныкейдин образынан дагы кеңири жолугат. Манасчукто Каныкей эл башкарат. Скифтер деген ким? Сармат скифтердин кыз келиндери жасаган эрдик Манаста Каныкейдин башка окуяларында да кездешет. Мисалы, Саякбайдын нускасында Лоп дайраны жердеген Нойгут элинин кызы Сайкал ошондой баатыр. Бир беттешүүдө Алманбеттен башка чуролорду бүт жеңет. Манасты дагы өз жеринен аттан алып кое жаздайт.
Кийин Манастын теги дүйнөлүк жары болууга убада берип, Тайбуурулду Айкөлгө тартуулайт. Сагынбайдын нускасында да Сайкал баатыр кыз сайышта Манас аны аяйт. Ошонун кесепетинен аттан түшүп кала турган болгондо Чубак айкырып кирип, бул эңиш эмес, сайыш деп ажыратып кетет. Алмамбет чалгынга кетип, Чубак оорукта калган үчүн таарынганда Манаска сени Сайкалдан мен ажыратып калбадым беле деп айткан ушундан. Жоо аяган жаралуу деген нусканын эл арасында айтылып калышы дагы Сайкал менен Манастын сайышына байланыштуу дешет. Ошол жолу кайталап сайышканда Сайкал мерт болоорун билип, качып атын тартуулап кутулат. Сагынбайдын вариантында Кара Бөрк дагы баатыр кыздардан. Атасы кайыптан жеңилип колго түшкөндө Кара Бөрк жааткыч мерген экен. 40 кыз жолдошу менен качкан элдин артын кайтарып, кыргыздарды тосуп согушат. Кара Бөрктүн аткан огунан Бакай жарадар болот. Көп адам зыян тартат. Демек Кара Бөрк дагы өз эл үчүн эртик көрсөтөт. Акыры эки эл элдешип, Кайыптан Кара Бөрктү Манаска колукту кылып берет. Бакайды атып жарадар кылгандыгы үчүн Кара Бөрк андан уялып качат. Жолукканда жүгүнүп таазим кылат. Мындай адеттүүлүк элге жагып калат дагы ошондон улам жаңы келген келин кайнагадан качуу жүгүнү салты калган экен дейт. Демек, Сайкал менен Кара Бөрктүн эрдиктери скиф, сарматтардын кыз келиндеринин эрдиктери менен үндөшөт. Акылмандык эпоста алдыда жүрсө ак жолтой, артта жүрсө саң колдой, караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, болочокту алдын ала билип, ошого карата журтту баштаган акылгөй адамдар аз эмес. Мисалы, Ак Балтанын айтканын уккан эл аштык айдап кен казып байып кетет. Жакыптын алтыны алты там толот. Ак Балта Манастын төрөлүшү менен киндик кесип, кир жууган туулган жерге баштоочу, сырткы душмандан калкалоочу, өткөндөн өштү, кеткенден кекти алуучу атуул төрөлгөнүн туяттагы болочок баатыр үчүн акылын, бар аракетин жумшайт. Мындай акылмандык иштер Чыйырды, Бакай, Ак Балта, Кошой, Каныкей, Алмамбет, Манас жана Айчүрөктө кеңири кездешет. Алар кырдаалды туура баштап, келечекте болуучу иштерге багыт беришет. Демек, караңгыда көз тапканга тете иш жүргүзүшөт. Маселен, Көкөтөйдүн ашы көп баленин башы деген сөздү Каныкей айтат. Эми Көкөтөйдүн ашы көп баленин башы болоорун Каныкей энебиз кантип билди? Демек, ал сөзсүз акылга алчап, көп нерсени дароо ойдон өткөргөн, талдап, таразалап көрүп, бир тыянакка келген. Сөзсүз аш суу өтпөйт. Анткени ага ар кошкон эл, ошонун ичинде бири-бирине каршылашкан баатырлар келип отурат. Аштын шаан шөкөттөрүнүн биринен эле чатак дүрт этип чыгып кетиши этимал. Анан согуш балее башталат. Ошондуктан ага камдуу болмогу абзел. Сиректик менен Каныкей жоо кийимдерин даярдай баштайт. Кийин анын айткандарынын баары болду. Коңурбайлар ат байгеге кошулуп, кыргыздын жылкыларын кумдай куюлтуп айдай кетти. Көкөтөйдүн ашы көп баленин башына айланды. Көпкөндүк Көкөтөйдүн ашына кыргыз эл эмес, эзелки душмандардан бери чакырылат. Бирок кыргыз элинин түпкүлүгү сактап калуучусу Манас чакырылбай калат. Бул Бокмурундун көпкөндүгүнөн болот. Үмүтөйдүн кол салышы дагы ошондой. Болбосо анын Семетей менен чатакташууга эч себеби жок болчу. Ашкере сезгиштик. Мында үчүлтүктеги төмөнкү учурларды кароого болот. Кытайдын бичигинде келечекте төрөлөр жана теңдешсиз баатыр болоор Манастын жазылып калышы. Манастын башына мүшкүл түшкөнүн Каныкейдин алдын ала туюшу. Семетейди Канчурунун күмбөзүнө чакырган азгырыгынын капсалаңдуу болгонун билүү, Манас жарадар болоордун алдындагы Бакайдын сезгиштиги, 60 түрдүү акыл айла ойлогон серектин тапкычтыгы, кээде түш көрүү дагы болуучу жакшылыкты же жамандыкты алдын ала туя билүүгө мүмкүндүк берет. Ошондой түш көрүүнүн ирилери Жакыптын, Каныкейдин, Айчүрөктүн түшү. Ал эми Манас түш көрүү аркылуу Алмамбеттин кыргызга кошулаарын
боолголойт дагы алдынан тосо чыгат. Баскынчылык. Эпостагы көзгө басар окуялардын келип чыгышына себепчи болгон нерсе баскынчылык. Бул башка бир элди же урууну багындырып, ошонун эсебинен жан сактоо, байуу аракети. Мисалы, Алоокенин чапкынында кыргыздар байлыгын тонотот, бар мыдырынан ажырайт. Күздүн күнү жалдуу байтал мен албайт. 3 үйлүүнү бир казанга каратат. Эркеги кул, аялы күң болот. Алооке дегенде ыйлаган бала сооронот. Кыргыздардын калганын дүйнөнүн туш тарабына чилче таратат дагы жерди мекендеп 4 түлүк байлыгына ээ болуп калат. Демек Алооке жоортул аркылуу бөлөк элди башы идирип, жерине ээлик кылып байлыгына туйтунат. Анда согуш деген эмне? Алоокелер жана андан бери кече жакында болуп өткөн Гитлердик фашизм чыгарган согуштун максаты эмне? Талап тонообу? Ал эми таланып тонолбой эли жерин коргоп согушкандарчы? Ой жүгүртүп көрсөк, Манастагы Кочкунун, Эсенкандын, Нескаранын, Жолойдун, Шоруктун, Коңурбайдын, Чыңгожонун, Сарыбайдын баскынчылык согуштары бири-бирине окшошобу? Окуяларды элестетип көрсөк, анан дагы баскынчылык согушту. Манастын ала тоону душмандардан бошотуу үчүн болгон согушу дагы баскынчылык болуп жүрбөсүн? Жок, чынында андай эмес. Манастын ала тоону душмандардан бошотуу үчүн болгон согушу баскынчылыкка жатпайт. Манастын чоң азатка аттанышы чынында бөлөк эл менен согушууга бара жатат да. Муну дагы баскынчылык согуш деп эсептөөгө болобу? Сынчылык. Бул сынооду эмес, көрө билүү, тааный билүү маанисинде. Сынчы кыраакы адамдар өзгөчөлөнгөн сыпатты аңтарып көрө билишкен. Ошондой сапат Жакыпта да бар. Ал канчалык мал жандуу болсо да, мал жандуулук, дүнүйөкорлук сезим Жакыпты дайым түз жолдон азгырып турат. Көзүнө ысык көрүнгөн байлыкты коргоп калуу үчүн ал баарына барат. Оолу Манасты таарынтат. Небереси Сейтекти өлтүрмөй болот. Табият ага сынчыл мүнөз берген. Жолой менен Нескара Манастын эрдик сынын көрө билип күйүнөт. Манас да Алманбекти бир топ сындан өткөрөт. Кошой Каныкейге баа берет. Бул жерде көңүлгө ала турган нерсе Жакып менен Кошойдун сынынын окшош чыгышы. Жакып Каныкейди башынан кайгы кетпес, жестирмак иштүү, сарамжал, аркасынан бир бала ээрчип келет десе. Кошойда сөөмөйү алтын ус шерде туучу немекен, баатырдын көзү өтсө күн көрөрү тайкы дейт. Бул эки карыянын айтканы тубаса көрөгөчтүк. Алардын сынынын тууралыгын Манас түгүл, Семетей Сейтек эпостары дагы ырастайт. Ошондой эле Кошойдун балбандарды, Нескаранын кыргыз алттарын сынашы. Өзгөчө билгирлик менен көрөгөчтүк мисалы эмне? Айчүрөк дагы учуп баратып, көп баатырларды сынап өтөт. Сынчылык бул чоң талант. Алар бир көз чаптыруу менен ички мазмунду аңтарып көрүп коет. Кыргыз элинде Толубай сындуу сынчылар да болгон. Жалпысынан башка Санчы сынчы, Көкөтөй сынчы дегендер да болушкан. Достук. Эпоста достукка байланыштуу окуялар да карбан. Чекесинен чертип кирсең эле, шерттешкен бекем достукка кабыласың. Манасты манас кылып турган сапатта ушул. Кулаалы жыйып куш кылдым, куланды жыйып журт кылдым деген кептин түпкү мааниси дагы достукка барып такалат. Күчтүү, баскынчы жоодон коргонуу жана өч алуу үчүн кулаалылардын кушка айландыруу, курандыларды жыйып журт кылуу, аларга тон жакшысын кийгизүү, ат жакшысын мингизүү Манастын ишмердигинин туу чокусу. Өзгөчө эпостун биринчи бөлүгүнүн каны жаны, өзөгү, душманды жеңилүүгө туштук турган жеңиштин сыры да ушунда. Ал эмес, эпостун 1000 жылдап айтылып келатканын бир сыры дагы Манастын эл башын бириктириши, достукту тоо тута кармашында. Себеби достук эл катары аман калуунун, баскынчыга биргелешип соккуруунун каражаты, саясаттын саясаты болгон.
Манастын акылмандыгы ушул саясатты колдогондугу. Элдин акылмандыгы Манастын ошол ишин жактырып, анын мисалы менен 1000 жылдап укум-тукумун биримдикте, достукта тарбиялап келгендиги, эпостагы достошу топ түзүү аракети менен табыгый түрдө башталат. Чоң жиндик 40 баланы топтойт. Анын Маңгул, Гүлдөрдүн Чылыбайы, Казак Айдархандын көкчөсү достошот. Алманбеттин достошуусу эпоста кең кесири, келке окуялар менен берилет. Достуктун күчүн мындан бел, Алманбетти андан дары Кытай дешке ооз барбайт, ал кыргызга айланып кетет. Демек, так ушул мисалдын өзү тарыхый көп нерсени каңкуулап турат. Тышкы душмандын коркунуч астында көптөгөн майда уруулар, алардын ичинде баатырлары дагы кыргызга достошуп биригип кетишкен. Мындай учурлар Манастын кан көтөрүлүшүндө, чоң казат жүрүшүндө санжыраланат. Кайсы элден экенине карабастан нечен баатырларды, балбандарды Манастын кучак жайып тосуп алышы Жакыптын нааразычылыгын туудурат. Айкөл туугандары көкчө көз хамандарды кантты кардай томуруп, баглан козунун эти менен тосуп алат. Ат жакшысын, тон жакшысын берет. Мал дүрдүйүнө менен карк кылат, үйлөндүрөт. Жерине тай, ичерине кымыз белен. Бирок аш берген Манаска туугандары уу берип, мерт кылып кое жаздайт. Ушул жерден салыштырып көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Көкчө көз хамандар менен Алманбетти салыштырсак болот. Кыяз менен Канчоронун биргелешип Семетейге каршы аракет кылышын достук катары түшүнүүгө болобу? Семетейдин досу Аяшата Момунжан да кыргыздардан таапчылык өнөрүн аябайт. Кара дөөнүн чакырыгы боюнча жер түбүнөн Багдадтан Атайы келип, Күлчөрөнү аяктырат. Момунжанды таапчылык өнөрдүн жанга тынчтык бербеген ышкысы Кумары айдап келдиби? Чынында бул достун сөзүн кыя албастыктан, курбу дос, жолдош деген түшүнүктөр бири-биринен айырмаланабы? Казак элинин улуу акыны Абайдын минтип айткан жери бар. Барчылыкта дос да дос, касың да дос, жокчулукта сыйлашкан дос да өзгөчө. Ушул ой менен пайда табууда мансапка жетүү үчүн дос болуу түшүнүгү дагы досчулукка жатпай турган нерсе. Чыккынчылык. Буга көкчө көз камандар окуясы, Жакыптын Семетейди тосуп алышы, Кыркчоронун качышы, Канчоронун чыккынчылыгы кирет. Чыккынчылык бул ченемсиз жек көрүүнү пайда кылган. Көбүнчө бул сапат алтын такты, бийликти, дүнүйө малды жакшы көргөндүктөн жаралат. Кээ бир адамдар мансап менен байлыкка жетүү үчүн адамгерчилик менен ыйманын сатып жиберишет. Ошонусу менен алар элдик кызыкчылыкка дагы, акыйкат ишине да каршы чыгышат. Ошондуктан чыккынчыларга эпос эң сонун аныктама берет. Өзөктөн күйгөн өрт өздөн чыккан жат. Туура өзөктөн чыккан өрт жаман. Себеби анын душман экенин билбейсиң, эл деп этибарга албайсың. Кысталыш учурда гана ал аракет кылат дагы, астыңа казылган ор, моюнуңа салынган сыйыртмак болуп чыга келет. Эпос мына ушундай балекеттен сактануу жөнүндө нускалайт. Андай болсо, Алманбет Кытай эли үчүн чыккынчы деп эсептелеби? Же Айчүрөктүн Кыязды тоо-торудан ажыратышы дагы чыккынчылыкпы? Дагы бир таң каларлык табышмак бар. Кызык, бир кезде Манаска жан дили менен башын сайып кызмат кылган Кыркчоро Семетейден качат. Айбан да болсо кумайык тосуп чыгат. Акшумкар колуна конот. Журт элдин ээси келди деп сүйүнөт, а бирок Кыркчоро 9 жолу атым тартуу, башым тартуу деп Семетейдин жалынганына болбостон калмакка кирип кетмекчи болот. Эмне аларга жин тийдиби? Же башка себеби болуп жүрбөсүн? Арзуу. Каныкей Букар элин чуу түшүрүп, камаган чубакты кубалаган эрдиги менен Манастын купулуна толот. Эсен хандын кызы Бурулча Алманбетти жактырып калат дагы, көп жылдар бою баатырдын келишинен күдөр үзбөйт, күтүп жүрөт. Манас менен Акун хан бир кезде бел куда болгон экен. Ошондой болсо дагы Айчүрөк аккуу кебин кийип учуп жүрүп, Семетейди сынайт дагы,
аны жактырып калат. Бирок төмөндөгүлөрдө чыныгы арзуу сезими боюнча баш кошкондор деп эсептешкендер болобу? Мисалы, Шооруктун кызы Акылай атасы жеңилгенден кийин тартуу катарында Манаска турмушка чыгат. Балким бул эл жерин коргоп, атасынын тагын сактап калуудагы акылдуулуктур. Кыз деген эл менен элди, уруу менен урууну ынтымакка келиштирүүнүн каражат эмеспи? Же Акылайдын кылганы аргасыз чечимби? Анда Бурулчанын Алмамбетти жактырып калышын атасына каршы жасаган чыккынчылыгы катары түшүнүү керекпи? Жаныш Байыш эпосундагы Желгайыпты эске алып көрөлү. Ал Байышты гана тордон куткарбастан атасынын өлүмүнө да түздөн түз себепчи болот. Демек, Акылай атасын коргосо, Бурулча менен Желгайып атасына каршы болушат. Таң каларлык, ал эми Сагынбайдын нускасында кара бүрк колго түшүп кеткен атасынын өчүн алуу үчүн жаа менен бир топ жоокерлерди мойсоп жиберет. Качан атасынын тирүү экенин билгенден кийин гана согуштук аракетин токтотот. Атасынын тилин алып, Манаска турмушка чыгат. Ыйман. Бул адамдын рухий жактан жетилиши, ошондой эле кишилер менен мамилелешүүлөрдөгү чен өлчөм. Көкүрөктөгү адамгерчиликтин көрөнгөсү, адамдын адамдыгын айгинелөөчү сакчыда. Ыйман ызаат, кишичилик, нарк насил, парасат Манаста жык жыйма. Айкүлдүн эле өзүн алалы. Чолойдун жер майышкан кол менен басып кириши. Ошондо Жакып коркконунан дирилдеп, сакал чачы бириндеп жүрөгү түшөт. Оозуна келген сөзү: айтканыңа көнөлү, 6 айда күткөн саңгараны сулуу кыздан 9ду тандап тартуу кылалы. Так ушул жерде Манастын көз карашы, ички дүйнөсү, ыйманы, адамдык пейили жарк этип көрүнөт. Бизге сайган эмедей Манас секирип кетет дагы. Кокуй ата, не дейсиң? Жоого намыс бергенче ажалым жетсе өлөйүн. Калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин. Найзалашып топ бузам, ажалым жетсе оккучам дейт. Бул жерде Манас кара күчтүн ээси гана эмес, жан дүйнөсү жетилген адам катарында таанылат. Демек, эң жогорку ыйман, ар намыс, эл коргоо. Ушундай түшүнүк көкүрөгүндө уюп бүткөн адам гана эрдик көрсөтө алат. Ошондуктан Манас тартуу берели деген атасынын сөзүн укпайт. Тескерисинче, атанын тилин бала алышы керек эле да. Анда Манас жаңылабы, ыймансыздык кылабы? Бул жагын чечмелөө, кеп келебин узартуу ар бир адамдын таразасында. Же Алмамбеттин Манаска кошулушундагы бир окуяны эстеп көрөлү. 4 төбөлүү 40 чатыр, тегереги ордо, чатыраш оюну. Алмаңды карап койгон бир жан жок. Ошондо ийикпеген баатыр Манаска атчан салам берүүгө камданат. Бирок кайра ойлонот дагы аттан түшүп салам айтат. Балким бул ыйба, ызаат Алмамбеттен калса керек. Азыр да кыргыз элинде жөө адамга аттан түшө калып учурашуу салты бар. Бал чайкаган кымызды Мажит кош колдоп Алмамбетке сунат. Канчалык ачка болсо дагы анын үстүнө кыргыздардын мейман экенине карабастан баатыр аякта албайт. Аба киме сунгун дейт. Демек Алмамбет ушул жерден улууну урматтаган ыймандуулугун сездирет. Ошентип аттан түшүп учурашуу жана даамды улуу кишиге ооз тийгизүү аркылуу Алмамбеттин адамдык наркы, аброю ачылат. Кыргыз кошунуна кошулган киши баатыр гана эмес, ыйманы толук адам, же чарчап чалыккан, өзөгү талыган адам кичпейилдикти көрсөтпөсө деле болот эле. Кечиримдүү да, мисалы автобуста улууга орун бошотпосок, тул туюп коюуга күчүң жетсе, ушуну дагы кечирүүгө болобу? Дагы бир башка окуяга көңүл буруп көрөлү. Кошойго шым чак келбейт. Эми эмне болот? Жалаң шымдын кесепетинен кыргыздар намыс алдырып коюшу керекпи? Жок, муну дагы алдын ала кемеңгерлик менен ойлонуп аракет кылган жан бар экен. Каныкей Кошойго деп каңдагай шым камдаптыр. Мына кыргыз элинин абери ушинтип жабылды. Шым Кошой баатырга чак келет. Анда минтип туюкка камалып турган кезде жол таап берген кишиге эмне кылыш керек? Бата. Ооба, бата ыраазычылык билдирүү, тилек айтуу. Кошой сүйүнүп, агынан жарылып бата берет. Семетей деген уул тап дейт. Кыргыз менен кошо Кытай манжу, калмак моңголдар дагы бата беришет.
Ошол кезде Каныкей кубанганынан ыйлап турат. Анан Кошойго жүгүнөт. Бул таазим кылуу элге жагып калат. Ошентип келиндердин улууларга жүгүнүү салты дагы пайда болгон. Саламдашуу сыяктуу эле көп жаша, рахмат, тилегиңе жет, арыба, бар бол деген ыраазычылык билдирүү сөздөрү, бата, жүгүнүү, адам ырайына ырай, жылдызына жылдыз кошот, ыйманын ысык көрсөтөт. Сагынбайдын нускасында жүгүнүп ызаат кылуу кара бөрктөн калганын баяндайт. Согуш учурунда ал Бакайды атып жарадар кылат. Кийин келини болгондуктан кара бөрк Бакайдан качат, жүгүнүп таазим кылат. Алдамчылык. Коңурбайдын алдамчылык кылышы, ор каздырышы, дарыяны карай качып булт бериши, капканы көздөп качышы, акырында Манасты жарадар кылышы анын жеңилип бараткандагы айласы. Кээде алдоо согуштук ыкма катары дагы тоюндурулат. Канчуронун Семетейди алдап, күмбөзгө алып барышы жийиркеништүү жүзү каралык. Кыязда элге ат койдуруп алайын деген амал менен Сейиттекти колуна алып, тындым кылып салмак болот. Ал эми көкчө көз менен көз каман, арык элек, семирдик, ачынган элек тоюндук. Бирок Манас бир жолу келип, үйдөн даам ооз тийбедиң деген сөзгө жыгышат да, анан уу беришет. Жакып да Семетейди кулунум деп басып жыгылат. Чексиз кубанычка баткандай болот. Бирок небереси ичери дишке уу коштурат. Алдамчылык, айла амал, жалаң эле душманга, жаманчылык иштөөгө ниеттенген адамдарга таандык эмес. Калмактан Санжылкыны кайрып келаткан 3 баатыр кызыктуу амалды колдонушкан. Бирөө буйткада турат, экинчиси жоону көргөндө экетеги далбактап калп эле качып жөнөйт. Качканды жыга саймакчы болуп, артынан сая түшкөн душмандарды буйткадагы баатыр камытпай жыга саят. Эмне алдамчылыкта айламалды душман иштесе, туура эместик. Тикебеттешүүдөн качкан коркоктук, ал эми кыргыз баатыр иштесе, ыкчылдыгы, согуш өнөрүн жакшы билгендиги болуп саналабы? Баса Кедей хан эпосундагы Керез Нукура алдамчылык жолу менен бийликке жетет. Аны эл дагы жактырып, даңкын көтөрүп, ырга айландырган кебетелүү. Ал эми Манаска мындай мүнөз жат. Алдамчылык, айламал менен иши жок, баарын түз кабыл алат, ишенчээк. Кээде ошонусуна карап, аны эрдигиң бар, эсиң жок дешет. Эсиң жок дегени энөөсүң, коолук шумдук менен ишиң жок дегенеби? Айкөлдүн кемчилиги ушинтип ачыкталып отурабы? Же айламал иштебеген киши Нукура бир адамдык касиеттен куру калган болуп саналабы? Ошентип айла амал, алдамчылык кээде жаман сапат катары эсептелинсе, кээде жеңишке жеткирчүү жакшы сапат болуп тоюлганы да кандай? Ошентип бир түрдүү пикир жок сыяктанат. Алттык. Кошойдун алттыгы Жолой менен болгон күрөшүүдө даана байкалат. Элден чак келер шым табылбаганы аз келгенсип, муундарын алып калган сары сууну балбандарга тебелетип, курушун жазмак болот. 12 киши тебелейт. Чалын өлтүрмөкчү болуп жатат деген калмак сөзү кулагына шак этип жеткенде намыстанып тура калат. 12 киши күбүлүп түшөт. Ошентип курушу жазылбай калат. Анан күрөшүп жатканда Жолойдун манжалары кыр арканын балык этине жармашат. Мыжып кирет. Ушунусу менен ал Кошойду алысыратмак болот. Ал мурда курушу жазылбай калган Кошой көөшүп жыргалга батат. Ит чиркейин бекем мыкчы дейт дагы. Магдырап уктап кетет. Уктап жаткан кишини Жолой кое берселе жыгылмак. Бирок ал Кытай, Манжу, калмак баатырларынын алдынан сөөлөт менен көтөрүп өтүп, анан ташка чаап күң жам кылгысы келет. Мына улам бир баатырдын бет алдынан кыйкырык чуу сүрөөн менен Жолой коңурук тарткан Кошойду көтөрүп өтүүдө өпкөсү көп мактанган Жолой ташка дагы жакындап калган эле. Анкыча баары өзгөрдү. Кошойду бирин ойготту. Айкөлдүнөн окшойт. Бул кайдан чыгат? Неге кыйкырат? Кошой көзүн ачса, Жолой аны көтөрүп алып, бир аз уктаганга алып балбан сергип да калыптыр. Жолойду көтөрүп чаап мөрөй алат. Ал эми Манас менен Коңурбайдын Көкөтөйдүн ашындагы сайышында
60 найза бұрын-чырын болот. Алманбет төрөлгөндө жер титиреп кетет. Капыстан мылтык атып, тарс коюп, добул согуп, карс коюп, жеп жиберчидей бакырып чыга калган 5 баатырдын качырып калганы ошол эле алмаңды чил учканчалыктагы селт эттирбейт. Семетейдин жүрөктүүлүгүн сынаш үчүн бакай теректи түбү менен сууруп алып качырат. Гүлчөронун кабатталып коюлган 90 кетменди жебе менен көзөй атышы дагы алыптык. Мадыкан да алып, кызыл кыргында башкасы качып кетсе дагы өзү калып салгылашат. Денесине бир нече найза бир тийсе дагы дың этпейт. Ушунчалык орошон күчкө ээ болгон алыптардын болушу эпостун мүнөздүү өзгөчөлүгү. Бирок карагайдай камчалган каалга тиштүү баатырларга ишенишке болобу? Эмне кийинки адамдар майдаланып кеттиби? Мындай болушу да мүмкүн. Же каармандарга орошон күч берүү фольклордук сүрөттөө каражатты да болушу мүмкүн эмеспи? Арбактар. Манастын арбагы тирүү делинет. Аны менен 1000 жылдап элдик педагогика камчыланып келген. Эл журт үчүн күрөшкөндөрдү, манасчыларды арбактар колдоп аян берет. Эмне үчүн? Себеби элдик педагогиканын өзү арбактар жөнүндөгү каражатты манастан алып, андан азыктанып дагы, башкаларды азыктандырып да келе жатканы чындык. Мисалы, Семетей түбүндө ташы калдырап, үстүндө көбүк жалбырап, аңтарылып сөгүлүп, төөркөштөнүп төгүлүп турган талас суусун кечип келатат. Суу кирип жатыр. Аңгыча оң жагынан келип, чекири жок кой көздүү, сепкили жок ак жүздүү Алманбет. Ой бала, мындай тарткын деп жылоосунан алат. Сол жагында көк рапстон кийген, көк ала сындуу ат минген чубак, бир жагында сыргак ажыбай ат соорулап алган, майлаган буудай жүздөнгөн, күүгүм туман көздөнгөн манас ак куланы алкынтып бир жагынан сүрөп алыптыр. Алар жабыла коштоп суудан Семетейди кечирип өтүп кетишет. Бул эмне? Арбакпы? Нябак өлгөн баатырлардын жандары кебин бузбай учуп келип, жетимге колдоо көрсөтүп жатабы? Же каныкей катуу ишендирилгендиктен Семетейдин көзүнө көрүнүп жатканы элестерби? Же манасчылар кызыгуу болсун деп, же жөн эле кошуп койгонубу? Демек, таң калтыруу үчүн кылган аракетпи? Же кандай? Жогорудагыдай эле көрүнүш үркөнүчтүү кечүүдө да бар. Көкөк болуп күүлөнгөн, күңгүрөнүп сүйлөнгөн суу Семетейди агызып жөнөйт. Манастын арбагы Семеңди колтугунан жөлөйт. 40 чоронун арбагы сууну бөгөй калат. Семетей Сейтек эпостарында дагы башка кыйынчылык түшкөндө манастын арбагына аталып, айры өркөч төө, ак боз бие союлат. Баталарда манастын арбагы колдосун деген алкоо бар. Бул азыркы кезде дагы айтылат. Ал эми чоң манасчылардын дээрлик көпчүлүгү түшүндө манасты көрүшүп, ошол аян боюнча манас айтып калышкан. Эгер Айкөлдү ырдашпаса, алар майып болуп калышмак. Демек, ушул мисалдардын негизинде эмне десек болот? Арбак бул адамдардын ойлоп тапканыбы, же бир акыл эстен тышкары турган күчтүн таасириби? Болсо болоор да. Же жөн гана учуп кеткен жандын жаны өлбөйт делет, ал денеден гана бөлүнүп чыгып кетет деген түшүнүк бар. Ошол себептен Эдигей түлкүгө Казангаптын жаны болбосун дейт го, Кылым картар бир күн романында. Ошондой образыбы. Сыйкырлар. Бул дагы эпоста аз эмес. Баба Дейкан манас менен аштык айдайт. Кызылын кырдаган кезде акылын айтып көздөн кайын болот. Кыязы ал манаска ак куланы таап бериш үчүн, баатырлардын бөксөсүн толтуруш үчүн эле жолуккан окшойт. Атактуу баатыр Алманбет ажыдаардан билим, өнөр үйрөнөт. Жолой Алманбет ай чүрөгү чөтең кааласа күн жаадырып, жайдын күнү кыш кыла алат. Ай чүрөк аруу кызган эмес, ак кууга, булага, балыкка айлана алган сыйкырчы Чын кожонун каратынын капталында канаты бар. Керек учурда учат. Ийнине коно калган жылаңач бала кейпиндеги периште Каныкейге аны кандай кыйынчылык күтүп жатканын сүйлөп берет. Кыяздын тоорусу адамча сүйлөө касиетине ээ. Канчоронун найзасы кадалаарда кайдан жайдан келгени белгисиз ак булут
Баатырды чулгай калат да, семетеи жок болот, кайып кайланат. Көрсө аны көк мончок сулуу алып кеткен экен. Мына ушундай мисалдар көп. Манастагы сыйкырдуу күчкө ээ болгондор эр төштүктөгү 4 маамыт, жер асты, чал куйруктун чүкө болуп калышы жана башкалар. Ошондой эле кожо жаштагы суречкинин сыйкырдуу күчкө ээ болушу кубулуучу жана кубултуучу касиеттери менен окшошпу? Балким сыйкырчылык кабыл алууну жеңилдетүүчү, эсте кармоону күчтөнтүүчү көркөмдүк каражат болуп жүрбөсүн. Арман. Башына өтө оор кыйынчылык түшкөндө адам өксүйт. Маселен, көкөй кести күүсү кишинин сары санаага, муңга, кайгыга батышынан сай сөөгө жеткен кайрактар менен тоюндурулат. Ал эми эпоста сөз паашасынын мүмкүнчүлүгү жумшалат. Манаста армандын теңдешкис үлгүлөрү бар. Балким алар чыгарманын ташка тамга басканындай кашкайган, мыкты, күчтүү бөлүктөрүдүр. Маселен, Алмамбет кара сууну бойлоп келе жаткан. Эрди кесилип, ачкадан боору эзилип, айнектей көзү сүзүлүп келет. Таңдайында тили кургайт. Ошондо өлүм ниетине түшөт дагы арманын айтат. Аяк серпер алга албай, кыркырак кирсе өзүмө, оозума ким суу тамызат? Аркамдан ким издеп келет? Башымды ким жөлөйт? Оболу эмне келдиң дегендей, Алмамбетти ызгыч куш дагы жактырбайт. Анан жанга баткан жалгыздык арманына жарк эткен үмүт шууласы чачырайт. Манас. Аны менен Айкүл туугандашып, өзүнө кошуп алат. Демек, Алмамбеттин зарынын Манаска жолугаар алдында берилиши табигый шайкештик. Мазмуундагы ширелишкен төп келүүчүлүктү айгинелейт. Ал эми уучуп алган Манастын ала көргөзү алаят, кыл муруту шыйпаят. Бул армандын ар бир сабын ат көтөргүс десе да болот. Сөөктөн өтүп чучка жеткен өксүү, буркуроо, балким буга бир теңелсе, Каныкейдин тай торудан үмүт үзүп, зар какшап тургандагы арманы теңелер. Арман жалаң гана оор жоготуудан, кайгылыктан, арзыган кишисине жетпей калуудан, көксөөдөн эле пайда болобу? Карыган кишинин арманын кандай бааласак болот? Балким бул өмүргө көзү тойбогон сугалактык, тойбостук болуп жүрбөсүн. Көңүл көтөрүү. Адам оор кырдаалга кабылып, ойго батып, сары санаа чегип турганда, жасалмасыз чын пейилден жайгаруу, көңүл көтөрүү пенделик турмуштагы эң улуу иш. Мисалы, Каныкей менен чыйырды букарга кетип баратып, көлчүккө кайрылышат. Бул эмнеси? Бир кездеги кең көлчүк, телегейи тең көлчүк соолуган, тегерегиндеги чынарлар куураган, топурагы тозон. Каныкей боконосу бол кетип, жүрөгү сол кетип минтет. Кагылайын энеке, көлчүгүм соолуп калыптыр. Бул эмне болуучу? Буркуратпай толуну булукмушту жооручу. Ошондо чыйырды минтип айтат. Ыйлабагын Каныкей. Сынбасты уста жазабайт, өлбөстү Кудай жаратпайт. Өксүгөн менен айла жок, өкүнгөн менен пайда жок. Өкүрсөң өлгөн табылбайт. Түгөнбөгөн дүйнөдөн түркүн эл өткөн, түрдү шер өткөн. О Каныкей баш көтөр. Көлчүгүң соолуп калганы көк жалың Манас өлгөнү. Чынарың куурап калганы таластан тентип келгениң. Сарайың кулап калганы замандын баштан кеткени. Башыңды көтөр. Каныкей, ушул турган көлчүгүң касиеттүү жер экен. Белгиге төлгө салалык. Казанбактай карачымды карача. Кабылам Манас колду деп таласка карап каңтарчы. Эгер ичинен кайнак суу чыкса, бизге Кудай бергени. Суу чыкпаса, азаптын келгени. Каныкей ай балтаны алып, мойнуна кесе салып, Айкөлдүн арбагына жалынат да чымды каңтарат. Суу, кара булак оргуп чыгат. Эгер чыйырдыдан башка бирөө адам болсо, Каныкейге кошулуп өксөп ыйлашмак. Эки шордуу ошону көрмөкпүз деп, мурдунун суусун алып ыргытып боздошмок.
же гүл соолсо эмнекен демек кайдыгер. Тескерисинче чыырды дагы адамдык парасат, таалим алаарлык, таза, табыгый, канекейди сооротот, жубатат. Акыл жүйөсү менен жайгарат, оболу белгиге төлгө кылып, кубаныч жаратат. Баарынан мыктысы келечекке болгон ишенимди бекемдейт. Мына сөздүн айкүлдүктүн күчү. Мындайда алып карасаң, жер бетине тиричилик кылган кишинин баары мен адаммын деп келет. Бирок чыныгы адамдыктын белгиси жабыркаганды жайгарып, жардамдашып, көңүлүн көтөрө билүүдө турат. Изгилик, кичпейилдик, боорукердик жана кайрымдуулуктан ажыраган инсан ким болот? Ээрчимелик. Кээ бир кишилердин өз алдынча бекем тутунган пикири болбойт. Мисалы Абыке да, Толтой да ак көңүл, бирок өз ойлоруна ээ эмес, ээрчиме. Ошол себептен алар башка бирөөлөрдүн азгырыгына кирип, өктөм бийликтин чөкө таанына айланышат. Мындай ээрчимелик сапат албетте көпчүлүккө жакпайт. Анда ээрчимеликсиз биримдикти кантип түзүүгө болот? Ансыз жол башчы элди, кол башчы эрең кошуунду кантип башкарат? Дагы Каныкей менен Бакайдын тилин алган үчүн Манасты дагы ээрчиме десе болобу? Же мында маани башкачабы? Эгер киши өзүнүн акыл эсине ишенбесе, башкаларды ээрчиген эле оң эмеспи? Же эмнени болсо дагы талдап, баамдап билгениң, өз көзүң менен көргөнүң жакшыбы? Эгер Абыке, Карамүртөс, Көбөштүн тилин, Толтой, Чынгожонун азгырыгын ээрчибесе, анда алар жакшы адам катарында кала беришет эле да. Же алардын ээрчимелиги кийинкилер үчүн чоң сабактыр. Каргыш. Батада бирөөгө ыраазычылык билдирилип, арманда каармандын жеке керт башына түшкөн оор абал баяндалса, каргыш таарынткан, басынткан, кордук көрсөткөн экинчи тарапка карата айтылат. Мисалы Семетей Коңурбайга каршы аттанмай болот. Ошондо Айчүрөк аруу жүзүн муңайтып, семиңе минтип айтат: «Айланайын төрөм, быйыл барба казатка, башыңды салба азапка. Түндө жатып түш көрдүм, түшүмдө шумдук иш көрдүм. Канжыгадан баш көрдүм, сары өзөн ылдый сел жүрдү. Аягы өйдө өрт күйдү. Сен жоортуулдан кайтканда, эр чырагы эки көз жумулуңку көрүндү. Эр чалгыны эки кол шалдайыңкы көрүндү. Алчыланган тай буурул жетеленип калыптыр. Үстүмдөгү ак олпок бөктөрүлүп калыптыр. Бул эмне болуучу? Бул түшүмдү жооручу?» Бирок Семетей Айчүрөктүн тилин албайт. Толгомолу булдурсун менен аялын чаап жиберет. Ошондо таңдайында мөөрү бар, тилинде кара сөөлү бар. Айчүрөк ачуусу менен: «Кеткениңден келбей кал, кербен үйүн көрбөй кал. Огочор тийсин өзүңө, ок чачылсын көзүңө. Коңурбай жарсын өтүңдү, Мурадыл чексин көзүңдү» деп каргап жиберет. Байкап калган Каныкей: «Эрдүү аял таяк жейт, койлуу аял куйрук жейт» деп каргышын кайра алдырат. Ошондо Айчүрөктүн түкүргөн каргышы тийген таш ортосунан жарылып кеткен экен. Бүктөмүн жазданбагандыктан каңдагайышым кошо ойго батпай калат. Анда дагы сиргек акылдуу алттык Манас чатак чыгарып, Каныкей каргап салбасын деп коркуп кеткен жери бар. Эмесе ушул жогорудагы мисалдарга таяна отуруп, каргышка калбаш керек деп жыйынтык чыгаруу туура. Элде койдун каргышы каргыш кырга жетпейт деген да макал бар. Мында каргыштан коркпосо деле болот деген ой айтылып жатат. Анда бирөөнүн сөөктөн өтүп чучукка жеткен жаман тилин эстеп, бушайман болуунун кереги жок. Же кой каргышы карышкырга жетпейт деп таңазарга албай коюу жакшыбы? Сиздер белгилүү педагог, айтылуу агартуучу Бектур Исаковдон 9 класстарга арналган Манас сабагын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.